Анан аялдар маселесине келгенде да ошондой. Аялдар мисалы үчүн бүгүн орозо кармады, эртең менен сухурлук ичти, саат 10го келгенде хайыз келип калды. Аялдардын хайызы келгенде, этек киргенде орозо кармаган болбойт, орозо кармаш арам болот. Бирок эртең менен жок болчу саарлык ичкенде, саат 11де караса эле баягы табият экен, жаратылыш Алла ошондой жаратып койгон, келип калды. Эмне болот десе, ооз ачылды ошол күндүк орозосу, бирок кечке жери орозонун урматын сактап, эчтеке жебей ичпей туруш керек. Даже өзүнүн бала чакасынын астында дагы барып эле иче бербестен, ошолордон очолонуп, мындайча айтканда алар жокто ичкен жакшы болот. Анан эртеси күндөн баштап орозосун ача берет, качан баягы элемеси токтогондон кийин кайра орозосун улантат. Ошондуктан ушул нерсени эске алыңыздар. Аялдардын жанагындай үзүрлүү учуру келип калган учурда аялдарга орозо кармаган болбойт. Тетиринче ал учурда арам болот. Анысы токтогондон кийин гусулун алып, анан кийин дааратын алып, анан кайрадан орозосун кармап баштай берет. Ал эми эркектерди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан, аялдардын акылыңар кыска, диниңер кыска деген. Анан ошондо аялдар намыстанып, "Я Расулалла, о акылың кыска, диниң кыска деген эмне?" дегенде, акылың кыска дегендин мааниси силер эркектерге көп наалат айтып, көп каргыш айтасыңар, көп наалыйсыңар деген. Ал эми диниңер кыска кайсы дегенде, диниң кыска кайсы дегенде, диниңердин кыскалыгы ошондо силер эмне деген ай сайын этек кирин келгенде башка болгондо силерге орозо кармабайсыңар, намаз каргыбайсыңар, диниңер кыска дегенде. Ал эми эркектерди алхамдулилlah бизди Алла Таала ушундай кылып жараткан, биздин динибиз толук. Эркек киши эч качан бизге орозо таштаганга рухсат берилбейт, эч качан намазды таштаганга рухсат берилбейт. Качан гана кыргызча айтканда комага түшүп эле калбасаңыз, башыңыз ийкемге келип ата, ооруп атасыз, башыңызды ийкей аласыз. Башыңызды ийкеп намаз оку дейт да. Ошондуктан иншалла ушундай бир берекелүү Рамазан айында турабыз. Могул жерде орозону буза турган нерселери бар, орозодогу макруh амалдар бар. Ошол нерселер менен жакшы кабардар болуш керек, тааныш болуш керек. Анткени бул ибадат. Ибадаттын кайсы нерсе бузуп коет экендигин билмейинче ибадат кылыш, бул ибадаттын чала болот да. Ошондуктан бул орозо тутуу жөн эле салт эмес. Орозо тутуу бул жөн эле бир неме эмес. Бул деген Кудайдан болгон, Кудайдын бир парз өкүмү болуп аткандан кийин бул ибадат.